Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Кыргызстанда жогорку билим берүү иши 20-кылымдын 20-жылдарынын экинчи жарымында башталган. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин айтканга арзый турган бир канча ондогон жылдарды камтып басып өткөн жолу бар. Аталган жогорку окуу жайдын тарыхы 40-жылдардын орто ченине барып такалат. Эң алгач бул окуу жай кыз келиндер арасынан башталгыч класстын мугалимдерин даярдап чыгарган мекеме катары түптөлгөн. Тактап айтканда, Кыргыз СССРнин Эл комиссарлар советинин 1944 жылдын 15 декабрындагы номер 825 токтомунун жана Кыргыз СССРнин эл агартуу комиссариатынын 1945 жылдын 19 январындагы номер 11 буйругунун негизинде Фрунзе шаарында кыз келиндер педагогикалык окуу жайы ачылган. Кийин кайра СССР министрлер советинин 1950 жылдын 25 октябрында чыккан токтомунун негизинде кыз келиндер педагогикалык окуу жайы Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институту болуп кайрадан түзүлөт. 1952 жылдын июлунда Кыргыз СССР министрлер советинин Маяковскийдин 60 жылдыгын белгилөө жөнүндөгү номер 625 токтомуна ылайык Кыргыз СССР агартуу министри 1952 жылдын 16 июлундагы номер 81 буйругунун негизинде Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институтуна Маяковскийдин ысымы ыйгарылган. Кыргыз мамлекети өз алдынча эгемендик алган жылдары 1992 жылы 23 майда Кыргыз Республикасынын президентинин буйругуна ылайык Маяковский атындагы Кыргыз кыз келиндер институту болуп кайрадан түзүлөт. 1992 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 24 декабрындагы номер 629 токтомунун чечими менен институтка Кыргыз элинин көрүнүктүү окумуштуусу, коомдук ишмер, Кыргызстандагы педагогикалык билим берүүнүн өнүгүүсүнө ополтоодой кошкон салым үчүн туңгуч агартуучу Ишеналы Арабаевдин ысымы ыйгарылган. 2 жылдан кийин болсо Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университет Кыргыз мамлекеттик университет болуп өзгөрүлгөн болчу. Ушул мезгилден тартып окуу жайдын окуу процессине жаңы адистиктер киргизилген. 90 жылдардын аягында коомдук илимдер департаменти ачылып, ушул мезгилден тартып университетте тарых боюнча мугалимдер даярдала баштаган. Учурда аталган окуу жай өткөн муундардын санжыралуу салттарын уланткан, билим берүү мейкиндигинде бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун жогорку сапатын камсыз кылган, ички жана тышкы атаандаштыкка жөндөмдүү эл аралык деңгээлдеги университет деген аты бар окуу жайы багытына бел байлап, бул жаатта иштер азыркы таптада кызуу жүрүүдө. Буга байланыштуу Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети өлкөдөгү университеттер бирлигинин, университеттердин улуу хартиясынын, Эднет жогорку билим берүү мекемелеринин мүчөсү. Мурунун алкагында окуу жайлар аралык студенттерди алмашуу келишими боюнча Казакстан, Түркия, Корея, Япония, Германия жана Россияда билим ала алышат. Кыргыз кыз келиндер педагогикалык училищеси түзүлгөн учур. Бул ата мекендик согуштун оор жылдарына туш келген мезгил. Аталган окуу жайдын ишмердигин алгачкы кадамдардын башталышында окуу процессинин ийгиликтүү уюштурулушуна маанилүү эмгек сиңирген анын биринчи директору, Кыргыз СССР жогорку советинин президиумунун 2 жолку ардак грамотасынын жана эмгектеги артыкчылыгы үчүн медалынын ээси, эл агартуунун мыктысы Жолдошова Акима Оторбаевна болгон. Эки миң жыйырма экинчи жылдан баштап Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин ректору Абдраева Айгүл Төлөковна жетектеп келет. Окуу жай Кыргызстандын жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин илимий жана окуу жайлары, мамлекеттик органдары, билим берүүнүн жана илимдин ар кандай тармактарынын мекемелери жана уюмдары үчүн кадрларды даярдоону, кайра даярдоону жана квалификациясын жогорулатууну камсыз кылып келет. Университеттин окутуучулук профессордук курамынын жана кызматкерлеринин социалдык жана жарандык укуктук макамын колдоого ар тараптан көмөк көрсөтөт.
жана дүйнөлүк билим берүү мейкининде дайыма интеграцияланууга умтула берет. Азыркы мезгилде университетте 10 институт, 6 факультет жана колледж бар. Окутуучулук жамааты саны 1000ге чейин жеткен болчу. Алардын ичинде академиктер, академиянын мүчө корреспонденттери, илимдердин докторлору жана 300дөн ашык илимдин кандидаттары жигердүү эмгектенүүдө. Студенттердин да саны кескин түрдө өстү деп айтсак болот. Мына маселен эгерде 2022 жылы студенттердин саны 13 000 болсо, 2024-25 окуу жылында алардын саны 20 000ге чейин жеткен. Азыркы учурда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Кыргызстандын окуу жайларынын арасында татыктуу орунду ээлейт. Учурда аталган окуу жай өткөн муундардын санжыралуу салттарын уланткан, билим берүү мейкиндигинде бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун жогорку сапатын камсыз кылган, ички жана тышкы атаандаштыкка жөндөмдүү эл аралык деңгээлдеги университет деген аты бар окуу жайы багытына бел байлап, бул жаатта иштер азыркы таптада кызуу жүрүүдө.